Жана дагы бир учурашуудан мурда түз эфирге өтүүдөн мурда айта турган маселе, урматтуу бир туугандар, Кудайга шүгүр, кээ бир биздин бир туугандарыбыз мына тажы ылаңдан айыгып аткандар бар, кулагыбыз сүйүнсүн. А бирок ошол учурда кайрадан дагы ооруп аткандар бар. Бул деген жуккандан кийин билинбестен бир 12-13 күндөн кийин кайрадан ошол жуккандыгы билинет. Демек дагы деле болсо ошол мамлекет өкмөттүн буйруктарын аткарып, үйдөн чыкпастан колдон келишинче ошол үйдөгү аталарга, кара жармага деле каниет кылып үйдөн чыкпай тура турган болсок, өзүбүз дагы өзгөндө сактап, ошондой эле мамлекетибиздин байлыгын, каражатын дагы сактап калган болор элек. Үйдөн чыкпай коюу менен сиз биринчиден Кудай таалам итаат кылып моюн сунган болосуз, экинчиден пайгамбарыбыз алейхиссаламга моюн сунган болосуз, үчүнчүдөн өзүбүздүн амелдерге моюн сунган болосуз, жана мамлекетибиздин акчасын, бюджетти ысырап кылбасын сактап калганга өзүңүздүн салымыңызды кошкон болор элеңиз. Мындай мүмкүнчүлүк дагы келе жок, Кудайым билет. Жөн эле олтуруп үйдөн чыкпай коюп эле соопко ээ болуу ар бир учурда бардык адамдарга насип кыла бербейт. Кудай таалам бардыгыбызга акыл эстүү болгонду, өзүбүздүн жанагыдай уйкусурап турган мында чала өлүк абалыбыздан ойгонгонду Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Эми угармандарга орун беребиз. Алгач угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сизге бир-эки суроом бар эле, берейин деген. Айтыңыз. Биз ошо могу алыстан чалып турат да, Россияданчы. Ага. Могу биздин никебиз тууралуу сизден тактап билип ала элек да, кичине үйдө анча-мынча өйдө ылдый болуп. Ошон мындай болду да, биз келинчегибиз менен урушуп, анан кийин сабырдуу кичине жетпей, анан биз бир талак айттык да. Бир талак бердим депчи. Анан кийин кайра 2-3 күндөн кийин келишип, жарашып, кайра кайтарып жашадык да. Кайра жашап жүрүп, анан кийин дагы бир уруш болгондон тиги келинчегим кетип калды да, Россияга бизге айтпай эле, мен балдарым менен таштап 3 ай жок болду да. Кыргызстанга үйүнө кетип калды да, апасыныкына. Анан кийин мен ошо кеткенден баштап эле кел десем келбей жүрдү, анан кийин бир ай өткөндөн кийин кел десем такыр болбойт, мен барбайм, талагымды бер депчи. Анан кийин бир тууганым, азыр мен сизге баары бир жооп бере албайм да. Сиз телефонуңузду бизге калтырып коюңуз, биз сизге WhatsApp менен байланышабыз сөзсүз түрдө. Анткени талак маселеси боюнча маселе, анан муногу ат коюп бер деген маселе, анан түш жороган маселеге чындыгында суроолорду кабыл албайбыз. Анткени талак маселеси ошол жубайлар менен чогуу олтуруп гана чече турган маселе. Сөзсүз түрдө жубайлар катышыш керек. Андан кийин түш жоруу боюнча дагы эми түш көп түш көрбөгөн күнүбүз жок. Азыр эми бардыгыбыз бекерчи болуп кечке түш көрүп аткан үчүн азыр түш жороганга убактыбыз жок. Анан ат койгон боюнча дагы азыр бул жерден мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан ушул 3 темага иншалла биз катыша албайбыз. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Ал эми биринчи угарманга биз сиз менен иншалла байланышабыз. WhatsApp номеруңуз бизде болсо. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кандай сажыкка ден соктуңуз? Кудайга шүгүр, Кудай деп рахмат таксырым, Аллах ыраазы болсун. Көп суроом, биринчи суроом мындай эле да, көп жылдар бою бир белгисиз оору менен оорудум да. Баш ооруйт, өлүп калчудай сезимдер келет, жалаптык, жана башка ушундай сымал. Төш ооруйт, андай мындай болот. Анан ошол себептен карыларга барып көрдүм, жин жоктугу, жана сыйкыр жоктугу белгиленди да, жок экендиги. Кийин аягы келип такалып, психология тармагынан дарыланыш керектиги аныкталды да. Ошол именно психология жагынан дарыланыш керек, мүнөзүңүздү өзгөртүшүңүз керек экен дейт. Бирок кээ бир алдындардан угуп калдым, ошо акыйдага залакасы бар деп, кээ бирлерден уктум, боло берет деп. Ушул тараптан да бир сабактарыңызды өтсөңүз, ушу болобу, кандай кылсак болот, кайсы жолдорду менен дарыланса болот, ушул жолдорду. Бул биринчи суроо. Психология шариатта кандай болобу? Болдубу? Болду. Рахмат сизге. Психология эч кандай каршы келбейт шариатка. Ислам психологиясы деген адистик бар. Ислам өлкөлөрүндө окулат, теология факультеттеринде. Ошондуктан бул маселеде мындай дин, психология каршы деген сөзүн өзү туура эмес. Анткени бул адамдын акыл эси, адамдын үрп адаты, адамдын жашаган чөйрөсү жана анын интеллектуалдык деңгээлине жараша ага туура кеңештерди берип, адамдын акылын, адамдын эсин, адамдын ошол мындай бир дүйнө кабылдоосун оң жака буруу деген сөз деп мен түшүнөм. Ошондуктан эч кандай бунун динге каршы жери жок. Балким ошону туура пайдаланыш керек. Мисалы үчүн дээрлик молдокелердин бардыгы ар бир өзүнчө
көбүнчө психолог, анткени адамдардын психологиясын аңдап билип, ошолорго жараша сөз айтып, ошолорду туура багытка мисалы үчүн бургусу келет. Ошондуктан эч кандай проблемасы жок. Бирок жанагыдай кээ бир адамдар бар, чындап динге каршы дагы ошол өзүнүн кесиби аркылуу адамдардын диний мисалы үчүн сезимдерине тийгиси келип кетет да. Мисалы үчүн азыркы учурда мына Тажы ылаңда ошондон бери умрага баргандар, даватка баргандар жугуп атты деп олтуруп, адамдар азыр мындай бир ушунчалык деңгээлде диний адамдардын азегине, диний сезимдерине тийише турган болуп, албетте бул Кыргыз өлкөсүндө мыйзам менен корголгон адамдын улуттук же диний мындай бир сезимдерине тийбеш керек. Ошондуктан ушул маселеде кээ бир адамдар аксөөк мындай бир өздөрүн аксөөк сезип, өздөрүн бир интеллигент сезгендер деле ушул мындай бир теманы кургойбой сүйлөп, көптөгөн адамдардын мындай бир аялуу сезимдерин кирдетип аткандыгы бар да. Бул албетте мыйзам боюнча жооп бере турган иш. Бул нерсеге биз урматтуу бир туугандар мындай бир этият болушубуз керек деп айтар элем мен. Ал эми психологторго барганда барыңыз, бирок эгерде мусулман боло турган болсо анда албетте бул андан дагы жакшыраак болгон болор эле. Угарман, кулак сизде. Алло, саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр, саламатсыңарбы дегенде кимдерге айтып атасыз? Мага элеби же дагы көп адамдаргабы? Чубак ажыга кайрылып. Ооба, саламатсызбы деп айтсаңыз болот. Анткени саламатсыңарбы деген сөз кыргыз тилинде орду жок деп эсептейм. Анткени бул мындай бир одоно түрдө көп адамга айтылган сөз да. Ошондо мен жалгыз адам болгон үчүн мага саламатсызбы же саламатсыңбы деп айтсаңыз туура болот. Саламатсыңарбы деген сөз көп адамга айтылган, сен дегени көпчүлүк түрү, урматтуу бир тууганым. Кулак сизде. Саламатсызбы дагы бир. Саламатчылык, рахмат. Сизге WhatsApp'тан кече күнү кайрылдым эле, бирок ал эме окулгандай болгон жок. WhatsApp кайсы номерге жибердиңиз сиз? Бул 552 68 06 06-га. Ал кече бизге келген, бирок ага жетпей калганбыз. Балким бүгүн сурлорду алып кетип, эгерде керек болсо кыскартып кайра окуп айтып, анткени өтө узун болуп кеткенде биздин формат аны кабыл кыла албай калат да. Айтыңыз. Мен деме жолдошум эме намаз окуп жүрчү да 5 малчы. Анан последний убактарда окубай, анан кийин могу бир аз күндөн бери темеки чегип, кичине өзүнүн кыял жоругу бузулуп эметип жүрөт да. Анан кийин эме үйдөн туура эмес бир эметип эме кылсак элек, мен барып чубак ажыга барып сурайм, айтам. Анда эле ушундай эмет менен коркуптабы барам деп ошонто берчи да. Анан мен ошо сизге эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо сизден суранат элем, ошо чакырып ыйманын эме келтирип, кандай ыйман жолунда эме кылып, анан мурун эме дей берчи да, мен жанагыраки медресеге уулумду окутам депчи. Анан эми 9-класс болгондон кийин окутам деп ошентечи да. Анан балам азыр как раз 8-класста окуп бүтүп атат да быйылчы. Анан ошол 9-класстан баштап ошол жака окутуңуз деп, ушундай бир талим тарбия эмелериңизди берип эме кылсаңыз деп сизден суранайын деп. Макул бир тууганым, бирок мына карантин деген бүтсүнчү, карантин деген карантин бар экен, ошол бүтсүнчү. Ага чейин адам чогулта албай калды да бизчи. Макул. Ошо бүткөндөн кайра байлашка чыксаңызчы. Мен номурумду жазып калып, эгер сиз биздин эмеге чалсаңыз, биз номурубузду беребиз, кийин чалсаңызчы. Анан ошону менен байланышсаңыз болот. WhatsApp номурубузду беребиз сизге, макулбу? Мен ошо кеченки немеге ал бул эменики, Маралдын радионун номуру. Ооба. Бирок сизге байланышка чыгабыз, анан ошол же сиз бизге номуруңузга биз жанагыдай ошол WhatsApp номурубузду жиберебиз. Ал өзүңүз үчүн гана. Ошо аскерди чакырып, ушу сиз абдан бир такай, сиз өз кечөгүн айттыңыз, сен автобазадагы мечитке деп. Ошол жака негизи жума намазга барып турат такай деп. Ой, жакшы турбайбы? Эми жума да жок калбадыбы азыр? Эми ошону жума болгондо келсин. Анан ушу карантин бүткөндөн кийин ооба, күтөм. Карантин бүткөндөн кийин чакырып бир ушу сиздин неме кылып бериңиз. Албетте, рахмат. Өзүңүз намаз окуп атасызбы? Ошо жолдошум тиги уулум экөө окуп эметкенден кийин анан үйрөнөйүн деп эме кылып аткам, бирок бир-эки жолу аялдар менен мечиттен эметтим эле. Анан
толук эмесин үйрөнө албай жатам. Бул жерде жок Бусурманым, толук үйрөнүштүн кереги жок. Жок. Ошо билгенче окуй бериңиз, билген толуктап кете бериңиз тур кошконуңузду. Бүгүн жыгылып баштай бериңиз, макулбу? Азыр эми Кудайга жалына турган убакыт болуп тур, ошон үчүн жатташым керек дебей эле баштай бериңиз, утур жаттаганды кошуп кете бересиз. Кудайым кабыл кылат. Мен ошо жаттаганды билбегенден кийин болбойт го деп ойлонуп жүрдүм. Болот бир тууганым. Бүгүн эле баштаңыз, макулбу? Күйөөңүзгө менден салам айтыңыз. Рахмат сизге, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, Алла разы болсун сизден. Аллахым разы болсун жалпыбыздан. Менин суроом бар эле. Аялым экөөбүз намаз окуп атабыз, Аялым артында намаз окуйт, мен астында. Кандай дейсиз? Жакшы болот. Жамаат болот, сооп болот. Азыр эми жамаат мечиттен тосуп атпайбыз, муфтият фатва чыгарып. Ошол убакта жамааттын соогун алгысы келгендер үйдө аялын, баласын, келин, күйөө балдарын баарын чогултуп алып жамаат кылып окуй берсе, сооп боло берет үйдүн ичиндегилер. Сырттан бирөөнү чакырбай туруп. Эң туура. Жакшы, рахмат. Аллах разы болсун. Болгон бир сапка туруп албаш керек. Эркек алдыңкы сапта, аял аркаңкы сапта. Балдарыңыз жаныңызга, кыздарыңыз апасынын катарында турган болсо, өзүңөр да бир жамаатсыңар, жамааттын соогун ала бересиң. Анын үстүнө Ханафи мазхабта жамаат деген сөз мечитке байланбайт. Жамаат кайсыл жерде болгон болсо, ошого 25-27 эсе сооп иншалла бериле берет. Дагы бир угарман кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Assalamu alaikum, Azike, саламатсызбы? Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Азike, менин суроом мына соода маселеси боюнча болчу. Биз бир кошунабыздан бир 4 жыл алдын жер сатып алганбыз. Андан кийин биз документини алабыз дегенде, ал ошол жер менен документтери менен пенсияга чыкмакчымын. Ошону алган пенсияга чыгып алып туруп, андан кийин документтерин өткөзүп берем деп бизден суранганда, анан 4 жылдан кийин кырдаал өзгөрүп, ал документтерин сураганыбызда бизге кайтарбастан кайра жерини тартып алышты. Бүгүнкү күндө эч кандай акча беришкен жок, ортодо жаман жакшы сөздөр болду. Биз эми азыр андай эле үмүтүбүздү деле кылганыбыз жок. Анан акыретке калтырып койсок, күнөөкөр болуп калбайбызбы, кандай болот? Шарижага кандай чечилет эле? Негизи бул дүйнөдө акыңарды алганга аракет кылгыла, эгерде такыр болбосо, албетте ал акыретке калып калат. Анан эми акыретке калтырбай кечирип жиберсеңиз, албетте Кудай Таалам сизге эбегей соопторду берет. Анан кээ бир адамдар ушинтип таштап коет экен деп, ушундай адамдарга сабак берилбей калат да, адамдарды кыйнап койгондор бар. Мен билем, сакал коюп, селде ороп, ушинтип намаз окуп жүргөндөр дагы бар, анча-мынчалар бар. Ошол адамдарды алдап, ана берем, мына берем деп, өзү унадан уна алмаштырып, үйдөн үй алмаштырып, ушинтип жүргөндөр бар. Анан Кудайым сактасын. Ошондуктан ушундай адамдарды кадимкидей милицияга берип, алардын жазасын тарттырып коюш керек. Ошондо башка бирин алдабай турган болот. Экинчиден, урматтуу бир туугандарым, момун десе эле ошол бир жолу көчөгө чыгып албаса жалаңач болуп, ошол мусулман момундардагы акыбызды так билиш керек. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн осуяты бар, ла дарара ва ла дирар деген. Бирөөгө зыян жеткирбейбиз жана башка бирөөнүн зыянын өзүбүзгө жеткиртпейбиз деген урматтуу бир тууган. Ошондуктан эмне тыңыраак болуп, ошондо учурда өткөзүп нотариустан башка бир нерсе кылыш керек, же ошондой сөзүнө ишенбестен дароо бер, же болбосо ал эменин акчаны кайра алып башка жер сатып алганга аракет кылыш керек. Эми акыретке таштабай койгонуңуз албетте урматтуу бир туугандар жакшы болот. Анан ушул жерде айтып кете турган бир маселе, мына кээ бир адамдар жанагы эме боюнча коронавирустан өтүп кеткендердин эгерде болсо кантип көмөбүз деген мына министрликтин өзүнүн мындай бир жолдомосу чыкты. Андан мурда ошол муфтияттын өзүнүн дагы баяндамасы 2 күн 3 күн мурда чыкты. Интернет булактарында бирок кээ бир адамдар ошол эмнеге айтып атасыңар, айтпаш керек болчу деп мындай бир ошол интернет булактарынан бизге мындай бир таана кылган сөздөрүн айтып атышат. Албетте жаман айтпай жакшы жок. Аны ошол дароо айткан эмеспиз, бирок ошондой коркунуч пайда болуп баштаган учурда адамдарды мурдатан көндүрүп баштаган жоксуңар. Ошол өлүп калгандан кийин анан келип туруп мындай кылыш керек деп айтса бирөө көнбөйт. Ошол кайгы келелектен мурда жолдо айтып койгон болсо, мурда айткан эмессиңер деп бизди күнөөлөбөсүн деген таризде айтылынган кеп эле. Мына умурага кетип аткандарга айтсаңар барбай койсо жукпайт эле деп умурачыларды умурага кошуп, муфтият, молдокелердин бардыгын таптагар тиешеси жок. Бизди да кошуп сөгүп аткандарды ооздал жетпегендер көрүп атабыз. Ошондуктан
жаман айтпай жакшы кокусундай болуп кетсе, анда ошол эсиңерден чыкпасын деген маселени айтып аткан болсо, кээ бир адамдар ушундай күндө жаман нерсени сүйлөбөй палан түкүн деп мындай бир акыл канчалык жетет, ошентип сындап аткандар бар, сынчыны сыңар өтүгү майрык. Бирок айта турган маселе ар нерсени туура түшүнүш керек. Туура биз негатив маалыматтардан маанайдан алыс болуп, адамдарга позитив маалыматтарды бергенге дайыма аракетте болуп атабыз, урматтуу бир тууганым. Бирок ошого карабастан кээде адамдарга туура багытты бергенге, урматтуу бир туугандар, эмне биз мажбур болобуз. Ошондуктан мында туура түшүнүш керек. Жөндөн жөн эле жанагыдай мындай бир адамдар сөздөрү сүйлөй бербешет айтар элем мен. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мен сизге турмуштан экөө жолдошум экөөбүз жашай калганбызга 1 жыл болду да. Андан кийин ал айтты, что ортобузга талак түшүп калыптыр, бирок талак берген эмес. Бирок экөөбүз урушканда кет деген сөздөр болгон да. Талак маселесине жооп бере албайм бир тууганым. Жок, ошондой сөздөр болгон да. Андай кет дегенчи. Анан мисалы азыр ошентип мен азыр үйдөмүн. 1 жыл болду. Мен азыр сага жооп бере албайм, баары сен сүйлөгөнүң менен, карындашым. Жок деп эле кайра сүйлөй берген менен бул талак маселеси. Нике барбы, жок мен тактап бериш үчүн өкүңөрдөн чогуу сүйлөшүшүм керек болот. Ал сага кантип жооп берем мен? Жок деп кайра сүйлөй бересиңби? Мына да айта бер. Маселеге эмес, мен эмеге сурайын дегем да. Мисалы мен 2 уулум бар да. Анан өзү намаз окуйт, даватка чыгат, бирок бизге мисалы эч кандай жардам бербейт да, балдарынан деле кабар албайт. Анан ошол туурабы? Туура эмес. Туура эмес. Албетте бала чакасын багыш керек, сизди багыш керек. Ажырашып кеткен күндө деле балдар анык. Ошондуктан эгер даватка чыккан болсо, анда ошол келип муфтиятка кайрылсаңыз, мына муфтияттан дават бөлүмү тактап айтып берет. Эми азыр эч ким даватка чыккан жери жок, бирок ошондой болсо дагы ошол кайсыл жамаат экенин билип, ошол жамааттагы мечит аркылуу ага сөзсүз түрдө өзүнүн багытын айтат. Чындыгында ушундай адамдар пайда болуп калган, балдарын бакпай кое тургандар башкалар, ал туура эмес маселе. Эгерде мындай бир мыйзам жүзүндө никеңер бар болсо, анда сөзсүз түрдө алиментке берсеңиз болот. Мен ошондо муфтиятка барып кайрылышым керек да. Дават бөлүмүн айтсаң, ошол мындай осуят айтып таап айтат деген сөз. Демалар деле милдеттүү кыла албайт, бирок осуят айтканга жарашат, осуят айтканга. Иншалла бир тууганым. Дагы бир угарман, андан кийин WhatsApp суроолорго жооп беребиз. Кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Чубакачы байкерге. Каттуураак сүйлөйсүз, мен кулагым оорураак. Чубакачы байкерге. Мен угуп атам сизде. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизге бир суроо берейин дедим эле. Мен намаз окуп жүрчүмүн да. Кудайым кабыл кылсын. Анан ушуреки бир апаны багып жүрүп, анан апам каза болуп калды. Иман саламат болсун. Анан ошо намазымды токтотуп койдум эле да, кайра баштасам башташ керек. Алатам мага жардам берет, сөзсүз түрдө жардам берет. Бүгүндөн калтырбаңыз бир тууганым. Мен негизи сизге аябай ишенем да, ошо сизди бүт ушуреки эмелерден угуп жүрөм да, ошо интернеттен бүт эле сиздин эмелериңизди жактырам да, аябай жакшы эмелерди бересиз. Рахмат. Намаз окуңуз бир тууганым, калтырбаңыз. Адашкан айып жок, кайта өрүн тапкан соң кайра баштаңыз. Кудайым кечиримдүү, Кудайым кечирет сөзсүз түрдө. Кудайым күнөө кылса тооба кылгандарды жакшы көрөт. Тооба кылыңыз, кайра баштаңыз, бүгүндөн калтырбаңыз. Эч убакта айтпаш керек. Мен намаз окуй албай калдым, көп окуп, эми болду, эми биздики бүт дебеш керек. Бирөөлөр бар да, биз эми 100 жыл жашадык, эми коммунизмди арак тиштик, эми бизге болбой калды деген таптакыр туура эмес да. 1 мүнөт иманга келүү бул түбөлүк бактылуулук, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн баштаңыз, бүгүндөн баштаңыз. Ошо туштап койсом кайра окуй берсем. Кайра окуңуз, жок, кайра окуңуз. Кайра окуш милдеттүү болот. Кайра окуш милдеттүү болот. Сизге ден соолук. Рахмат, бактылуу болуңуз. Намаздарыңыз Кудайым кабыл кылып, өтүп кеткен апаңызды Кудайым бейиштен орун берсин. Бейиштен орун берсин. Урматтуу бир туугандар, чындыгында караңызчы, кээ бир адамдар бар да, биз эми көп жашап койдук, көп күнөө кылдык, көп уурулук кылдык, Советтер Союзун уурдап жүрүп жок кылган биз эми бизди Кудайым тообаны кабыл кылбаса керек, андай эмес. Кудай Таалам тообаны кабыл кылат. Эгерде кыямат болуп кете элек болсо, өлүп кала элек болсоңуз, жан алкымга тыгыла элек болгон болсо, анда Кудай Таалам тообаларды кабыл кылат. Ошондуктан мага болбой калды го деген сөздүн өзү жок. Намаз окуп жүрүп окубай калган болсоңуз, кайра баштаңыз, таптакыр окуй элек болсоңуз, дагы баштаңыз, жаныңыз
чыга элек, жаныңыз өз ордунда, демек тооба кылган мүмкүнчүлүгүңүз бар, демек акыйкатка кайткан мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кудай таалам сөзсүз түрдө жакшылык берсин деп тилек кылабыз. Урматтуу бир туугандар, жанагыдай уулдуу болом, кыздуу болом деп анан ысымдарды мындай сурагандар, ат коюп бер дегендер бар. Эми албетте ат боюнча эреже эркек балдарга пайгамбарлардын аттарын, улуу инсандардын аттарын, сахабат аттарын койгон жакшы. Кыздарга пайгамбарыбыздын аялдар, энекелер аттарын койгон жакшы. Же болбосо өмүрүн мындай бир дөөлөттүү өткөргөн адамдын аттарын койгон жакшы болот да. Анан талак маселе түш боюнча албетте бул жерден биз жооп бере албайбыз, анткени буларга эмне кенен отуруш керек болот. Чынчылдык, тазалык, уяттуулук. Бул ыймандан же тарбиядан же генден болобу дейт. Ыймандан дагы, тарбиядан дагы, генден дагы болот. Үчөтөн чогулганда анда телегей, тегиздик, тазалык ошондо келет, урматтуу бир тууганым. Жылкы сатып алдык жаңы эле, зекетти качан беребиз? Жыл айлангандан кийинби же азырбы дейт. Эгерде жылкы сатып алганыңар, эгерде ошол мынагыдай төл алыш үчүн же кымыз алыш үчүн, сүт алыш үчүн боло турган болсо, анда бир жылдан кийин ошол баасынын 40тан биринен бересиңер. Эгерде улакчы же көлүкчү, араба же жөн эле мингич боло турган болсо, андага зекет бербейсиңер. 1 килограмм арпага күзүндө 1 килограмм кошуп 2 килограмм кылып беребиз деп сурап жатышат, берсек болобу? Акчага сатып алган азыр акчасы жок, болбойт, урматтуу бир тууганым, жок. Андай арам болот, сүткорлук болот. Ошол арпаны баалап, акчасын күзүндө бересин деп, азыр арпаңызды берсеңиз болот. Менин боюмда бар эгиз, угроза болуп төрөлгөнгө чейин постельный режим деди. Намазды олтуруп алып окуй берсем болобу? Ооба, олтуруп окуй берсеңиз болот. Кекчилдик кандай күнөө? Кээ бирлер сөздөн кек сактап калат, ошондойлорго кандай болот дейт. Бул жакшы эмес, пайгамбар алейхиссалам сыпаттарына кошулбайт, ошондуктан биз кекчил болбош керек. Урматтуу бир туугандар, пайгамбар алейхиссалам айтат, Кудай таалам дейт, кечиргендерди кечирем деп айткан деген осуятын бизге айткан. Карантинди бир мусулман катары кантип өткөрүүбүз керек? Орозо жакындап жатат, ага кандай даярдык көрөбүз? Негизи ошол орозо учурунда, урматтуу бир тууганым, карантинден мурда биз ошол ифтарлыктарга барып олтуруп, көп учурда таравих намаздардан кеч калып, же окуй албаган учурлар кездешип калат. Ошондуктан мен ушунчалык каалайт элем, таравих намаз толук болсо деп. Кээ бирлерибиз бир байлардын үйлөрүнө барып, илгерки жанагы Токтогулдагы жанагы 5 каманде ошолордун арзыматындай болуп, ошолордун үйүндө таравих окуп, ошондо катма окуп жүрүп алып, мечиттер калып кеткендери бар. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, кээ бир жерде вип жамааттар болуп кеткени бар. Мечиттер куржалак калып эле үйлөрдө намаз окулуп кеткен жерлер бар. Ошондуктан ошол мына карантин болуп тура турган болсо, эгерде дагы деле Кудайым сактасын ага чейин жазылат деген үмүттөбүз. Эгерде ушундай болбосо, анда үйлөрдө окуйбуз таравилерди. Эгер боло турган болсо, анда мечитте окуйбуз. Ошол ифтар тамактар бизде ысырап болуп кетти, ошону азайтып, ошол мечитте көбүрөөк намаз окуганга аракет кылганды мен сунуш кылат элем. Анан мынагу карантинде, урматтуу мусулмандар, ошол шарттарын толук сакташыбыз керек. Ошол сактоо менен биз Кудай астында соопка ээ болобуз. Колду жууганда 20 секундтай жууп туруш керек. Мындай манжалардын, салалардын аралары, тырмактар сөзсүз түрдө жуулуш керек. Маска тагып барышыбыз керек колдон келишинче. Андан сырткары үйгө, көчөгө чыкпаганга аракет кылышыбыз керек. Айтор сактанганды сактаймын деген сөздү эбде карманышыбыз керек. Анан тартипке моюнсунма, мына бүгүн эле өзгөндү көрсөтүштү. Өзгөндө адамдар жөн эле центрде басып жүрөт, нары бери жөн эле телефондон сүйлөшүп эле жай күн андай болбойт. Жанагы кээде ойлоп кой, мына Пакистанда көрдүк, Индияда жума намаз окуп чыккандарды, бешим окуп чыкканды таяк менен сабап аткан. Балким ошондайды бизге дагы киргизип коюш керекпи деген дагы мындай кээде бир ой жылт этип келип кетет экен. Урматтуу бир туугандар, адамда дуа болсо кандай кайтарма кылабыз? Намаз окуй берсе аруланып кетет иншалла. Орусияга келгениме 1 ай болду. Менин келгениме аялым ыраазы эместей. Себеби жанагы эле аялдык сыпаты менен жанында болушумду каалайт. Бирок антейин десем, Кыргызстанда иш жок, карызга батып кетчүдөйбүз. Ошондуктан анын көңүлүн карабай эле 4-5 ай иштеп барсам болобу дейт. Эми көңүлүн караганга туура келет. Урматтуу бир тууган, эгерде ошол тамак аш таппай башка болуп кыйналып калсаңыз, карайлап калган учурда 4 айдан аш жүргөнгө болбойт. Ошондон 4 айда бир келип кетип туруңуз. Анан эң жакшы жол ошол аялыңызды кошуп алып алсаңыз, андан бетер иншалла жакшыраак болот деп мен айтар элем.
Коронавируска карата спирт сүйкөп жатабыз. Ошол спирт даарат алганга зыяны тийбейт. Анткени Ханафи мазхаб боюнча, урматтуу бир туугандар, жүзүмдөн жана курмадан жасалгандар булар хамыр деп айтылып, бул арам жанында жасалат. Эле андан башка жана алкоголдук ичимдиктер, спирт мисалы үчүн жүзүм курмадан башка. Булар арам, бирок нажас эмес. Мисалы үчүн аларды колго сүрткөндөн кийин аны жууганга шарт эмес. Бирок коньяк, анткени бул жүзүмдөн болот да, же болбосо курмадан жасалган, ачытылган ушул ичимдик боло турган болсо, вино, коньяк сыяктуулар, анда ушулардын бардыгынан тийген кийимди жууш керек, колду жууш керек. Бирок спирт сүйкөлүп аткан учурда бул эч кандай атыр сыяктуу болот дагы, бул нажас эмес, арам болгону менен. Мисалы үчүн мына кружка, мына стакан же болбосо ушуну өзү бул таза нерсе, нажас эмес. Бирок жегенге арам. Чекеден сындырып эле читеп кычыратып жей берем тиги короз канттай дей турган болсоңуз, анда бул арам. Анткени жегенге болбойт. Бирок арам болгонуна карабастан ошол таза, урматтуу бир тууганым. Демек, арам десе нажас деп түшүнүп албаш керек. Ошондуктан спирт нажас эмес, ал арам, ал эч кандай дааратка зыяны тийбейт. Ошол атыр койгондо коюп жүрө беребиз. Пулду көрүп пайгамбар жолдон чыккан деген сөз айтылат. Ушуга көз карашыңыз кандай? Бул макалды колдонуу ыйманга доо кетиреби дейт. Бул жерде пайгамбар деген сөздө менин түшүнүгүм боюнча бул макалдын же сөздүн төркүнү ошол пайгамбардын жолунда жүргөн такыба адамдар деле, ошол пайгамбардын сүннөттөрүн карманып атам деген сакалдарын пайгамбардай кылып коюп алып деле, анан колуна акча келгенде булар акчаны жеп коюшу мүмкүн. Ошону көрүп атабыз, билип атабыз. Акча келгенде азгырылып кеткен эшендердин кыйласын көрүп билип атабыз. Анан ошон үчүн ошондой деген сөз. Ошон үчүн акча болгон жерде бирөөгө калтырып койбостон комиссия түзүсүн карасын деген маани. Бирок пайгамбардын өзү акча азгырылат деген түз маанисинде, анда албетте бул туура эмес. Бирок пайгамбардай болуп, пайгамбардын жолунда жүргөндөр дагы акчадан азгырылып кетет деген чын. Имам Мухаммад бин Хасан Шейбани рахимахуллахдан сурашкан: "О имам, такыбалык боюнча китеп жазыңыз" дегенде жазып койдум дешти. Айтышты: "Биз билбейбиз такыбалык китебиңиз" дегенде, "Мен соода саттык китебин жазып койдум" деди. Мына ошол мал дүйнөсүндө алыш бериште адам такыба болсо, демек чыныгы такыба, болбосо кыраат кылып, Куран окуп, адамдарга маселе айтып, сакал коюп, чапан кийип алса, даватка чыгып алса эле, ал такыба болуп калбайт. Ошого тыйын берип сынап көрүш керек деген маани, урматтуу бир тууганым. Бирок пайгамбардын өзү деген ниет болсо, анда бул адам ыймандан чыгып кетет. Менин суроом: мен дааратты 2-3 жол алам. Дааратта бетиме келгенде же колума келгенде кайра баштайм. Дааратым бузулгансып кетет. Мурда кечке даарат бузула бергендиктен, илим жоктан кечке даарат ала берип өзүмө зыян келтирип алдым. Азыр болсо кичинеден циститим башталып атат, кандай кеңеш бересиз дейт. Бул васваса. Ошондой учурда аузу биллахи минеш шайтан ражим деп сол жака түкүрүп коюп туруп эле, анан даарат уланта бересиз, 2-3 кайталап алыштын кереги жок. Албетте ошол адамдар билбегенде сураш керек, анткени кээде ушинтип кыйналып отуруп оорукчан болуп калган бир туугандарыбыз бар, Кудай таалам сактасын. Сахалинге барып келгенбиз кеме менен. Ошондон бери анча-мынча киши балдарына башына патир нан кестирет. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кесип койсом болобу же кеспеш керек, рахмат дейт. Эми ошол бизде кайыкка түшкөн адам деген, бул ыйманы күчөйүп калган деген, кайыкка түшкөн адам качан агып кетем деп коркуп сууну көрүп олтуруп, анан жанагыдай ыйманы бекемделип калып Кудайга тобокел кылган адам, ошондой адам кессин деген кыргыздын, кемеңгер кыргыздын жакшы бир накылы деп айтат элем. Коёндун этинин өкүмү кандай? Эгерде бисмилля деп сойсо адал, анан болбосо арам. Адал негизи. Жүрөк көтөрткөнгө кандай карайсыз, ордунан козголуп калса, ошону көтөрүп койгон зыяны тийбейт деп ойлойм. Молдолор тумар жазып берсе болобу? Кагазга бир нерселер жазып сууга салып иштеп бер, ошол дагы болобу? Ооба, ошондой зафарандын жанагыдай сыясы менен жазып берген жол бар. Китептерде айтылды, ошондой эле тумар жазып берген, бирок тумарды такпаган жакшыраак такканга, анткени кээ бир адамдар тумар сактайт деп олтуруп, кагазга чейин пайда болуп, Кудайды унутуп калып ширкке түшүп кетиш коркунучу бар. Үйдүн ичинде унитаз менен даарат алган жер бир болсо, унитаздын бетин жапкандан кийин даараттын дубаларын айта берсе болобу же ичибизден айткан жакшыбы? Иштен айткан албетте жакшыраак болот. Мен жаштыгымда бир кишиден велик уурдаганбыз досум менен. Бирок ал великти досум алып кеткен, мен эмне кылышым керек, карыз болуп каламбы дейт. Досуңузга айтып, ошол великти сатып алып барып беришиңер керек, же ошол кишиге барып, азыркы учурда ошол великтердин баасы канча, ошону тыйын төлөп беришиңер керек болот. Бирок шеригиңиз көнбөсө, өзүңүз ошол великтин жарым тыйынын апарып, ошондон кутулуп коюшуңуз керек, болбосо кыяматта жакыңызга асылат, Кудайым сактасын.
Менин аялым төшөк кумарына батууну жаман көрөт. Ошол себептен мен башка төшөк которууну туура көрөм. Ошол нерсени кантип оңдоо зарыл күнөө кылбай дейт. Мына жанагы психологко кайрылсам болобу дегенде эле ушундай бир адистерге кайрылсаңыз, булар сөзсүз түрдө силерге кеңеш берет. Балким ортоңордогу ыкма же башка бир нерсе туура эмес болуп аткан болушу мүмкүн. Айтор ошол усталардын, доктурлардын кеңешинен кийин мен ойлойм баардыгы ордуна келет деп. Пайгамбар алейхиссалам бул жөнүндө сөзсүз түрдө көп нерсе айткан. Урматтуу бир тууганым, мынагы исламдагы төшөк маданият деген китеп бар. Биз баш сөз жазып бердик. Ошол ислам китепканаларында бар. Ошол китепти алып окусаңыз, мен ойлойм сиздин жараңызга дары табылат деп. Мумияны дарылчылык колдонсо болобу? Болот. Жолдошу Москвада урушуп кетсе керек, кет башкага тие бер бошсуң дей берет. Ошентип айткандан кийин нике бузулуп калыш коркунучу бар. Талак маселе боюнча чогуу келгендерге гана жооп беребиз. Эми урматтуу бир туугандар, биз кайрадан өзүбүз эфирдеги угармандарга орун беребиз. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биздин сурообуз бар эле. Радионузду басаңдатып коюп же өчүрүп коюп кийин сурооңузду айтыңыз. Өчүрдүм. Айтыңыз. Мен сиңдим күйөөсү менен уруша кетип, ошо уруп коюптур да, ошо четеси шишип, анан ошо мурду канап кетип, анан үйгө чалган экен. Үйгө чалып, атам барып алып келди да 3 баласы менен. 3 баласы менен алып келди. Ушу жашаганына 7 жылдан ашып калды. Ушу 7 жылдан ашып калса деле ушундай эме менен жашап келатат да, ушу уруш жаңжал мененчи. Мо күйөөнүн вообще эмеси жок да. Ушу семьяга кароосу жок да, баласы ооруп калса деле мындай врачка алып барып же мындай каратпайт да. Мо сиңдим уну барбы, мо картошка, пияз барбы, ушу жарым каппы, бир каппы, бүт ушу майы, сахары, тузунан бери магазинден өзү чыгып алып барып, магазинде эле алыс экен. Өзү барып, өзү ташып келип, мына сыртка чыкса эркек, үйгө кирсе аял болуп, ушинтип жашап келатат да. Ушу атам дагы билбей калды да, ушу айласы жок калды да, ушу 3 баланы эмне кылсак экен депчи, ушуга бир жооп берип койсоңуз. Вообще бир сый ичилер мындай жок дегенде сиңдиме дагы бир жакшы эме мамиле кылбайт экен да. Ушу атаң энеңди эле ушинтип бирдеме болсо эле атамды апамды сөгө берет да. Менин апам тирүү турат да, мисалчы. Biz ne kılığımızı bilmeye kaldık da biro balдар törülgönden beri gerek bolsa planka partiyasına kimden biri apam bizi жибербей коюп турсаңар болобу экен. Азыр эми мага айткан менен бугуңуз жазылат, бирок маселе чечилбейт дей берген мененчи. Мурда ажырашканбы, жокпу? Жок. Ошо үйгө бир аз жибербей кое тургула, балдардын кадырын билгенден кийин ордуна келе түшөт иншалла. Эми атам бир алып келди, 2 алып келди, 3 алып келди, ушу туугандарды. Айтып атпайм, ажырашып көрдү элесим, жок деп атпайсыз, эми алып келген турбайбы мурда? Эми тарын отурду да, бир 15 күн, 20 күн тарын отуруп, анан кайра эле туугандарды ортого салып эле ушинтип алып кетип атты да. Азыр эми кайра келди. Эми азыр атам эми кайра жибербейм деп ушинтип атат да. Ооба, көбүрөөк убакытка жибербей кое турсун, өзүнө келе түшсүн. Анан даватка чык деп айткыла, намаз окуй турган болсо кайра ордуна келип калат балким. Эми намаз оку дейин десек деле даватка чыгып келди, эч оңолбой койду. Канча жолу чыгып келди? Бир жолу чыгып келгендир. 1-2 жолу чыгып келди. Ошо түзүгөрөөк чыгып 40 күнгө чыгып келди деп айткыла. 3 күн менен бүтүп калбайт. Анан ошондон кийин барат болбосом, сен урат келсин деп. Анан барып өлтүрүп койсом өт, бир күн болсо бир күн. Кудай сактасын. Ошо анан ошону коркутабыз да биз. Ошон үчүн жибербей кое тургула, түзүгөрөөк болуп келгенде барасың, болбосом жок деп айткыла. Анан кайра эле кошуп бере бербей эле, барганда кайра ура турган болсо анда ал деген кандай болду? Эми урганга сабыр кыл деп айта берген менен эми ошо сабыр кылып эле келатат. Ошо сабыр кылып 40 күнгө даватка чыксын, же муну Адеп Башат фонду уюштуруп атайын курстар бар, келип ошол жерде бир 40 күн окуп кетсин. Андан кийин гана ойлонуп көрөбүз деп айткыла. Ага чейин үйгө жибербей кое тургула, макулбу? Ошентип дуа кылгыла. Анан биз да дуа кылабыз. Жөн эле мындай чара көрө бербестен, биринчи маселе дуа кылыш керек. Дуадан кийин бардыгы ордуна келет. Мына кече Санкт-Петербургда поптор дагы чыгып, коронавируска каршы дуа кылышты. Анан биздин жанагы диний жоктор бирөө айтып атат, силер дуа кылганыңар деп дуаны шылындап аткандар бар да, жок. Дуа эң биринчи маселе. Ошон үчүн биз да дуа кылабыз, силер да дуа кылгыла. Иншалла Кудай Таалам жакшылык берсин бир тууганым. Иншалла. Бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде.
Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Катуураак сүйлөңүз. Менин бир аябай бир важный суроом бар эле да сизге. Зарыл суроо. Биз Москвада 12 жыл иштедик. Бир байланыш өчүп калды. Андан сырткары радиону өчүрбөй койгон үчүн өчүп калды болуш керек деп ойлоп атам. Радиону өчүрүп кийин сүйлөш керек. Башка бир угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Эжемдин калып калган орозулар болот да. Ошону канчада жаап, канчада ачыш керек? Календар бар Насат Медиа деген интернетте, Насат Медиа. Ошого кирип туруп багымдаттын убагына чейин ооз бекилиш керек, шамдын убагынан кийин ачылыш керек. Насат Медиа деген приложениеге кирип орундотуп алсаңар, силерге күнүгө 5 мал убакыт келип турат. Ал муфтияттын көрсөткөн убактысына барабар келет. Ошондо багымдаттын убагына чейин ооз бекилиш керек, шамдын убагынан кийин ачса боло берет. Ошондой. Бул дайыма орозого календар алыштын кереги жок, ошо менен кармай берсеңер боло берет иншалла. Дагы бир угарман кулак сизде. Айтыңыз. Алло. Кулак сизде. Сизге мен чоң рахмат айткым келет. Аллах разы болсун. Сиздин кандай керек суроолорго дагы аял жооп бересиз. Чоң рахмат. Көп жашаңыз. Рахмат. Апакебиз чалат. Сиз ар кандай суроого жооп бересиз деп чындыгында урматтуу бир туугандар. Ошол көп айтат маңачы сиз деген мындай олуттуу суроолорго жооп берип, чоң суроолорго сүйлөп анан майда чүйдөгө жооп бербей эле койбойсузбу деп. Бирок билесизби, ошол жөнөкөй нерседен бардыгы башталат. Мына бир тууганыбыз мына намаз толук жаттай элек болгон үчүн намаз окубай жүргөн экен. Маселеси жөнөкөй, бирок ал бир адам үчүн улуу нерсе. Бул намаздын эшиги ачылып калды деген сөз болот да. Ошондуктан биздин динибизде майда деген сөз жок. Байдекемдин сөзү бар. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан. Ошондуктан келгиле майда чоң дөбөстөн бардыгына жооп берип аракет кылсак, иншалла бардыгы ордуна келет. Анан жасалма касиеттүү болгону эч качан кереги жок деп ойлойт элем. Бардыгыбыз мындай аракет кылсак, динибизди үйрөнсөк, ал динибиз аркылуу биз бактылуу болобуз. Бул арабташып кетүү, арабтын кулу болуп кетүү башка деген сөз жок. Балким ошол чыныгы бакытка жетүү деген сөз бар. Урматтуу бир туугандар, биз бардыгыбыз карантин абалында, ошондуктан карантиндин шарттарын толук сактаганды осуят кылат элем. Колуңар дайыма жуугула самындап, эл топтолгон жерге барбагыла, жана элдер топтобагыла, үйдөн чыкпагыла, колдон келишинче үйдө Куран окуп, балдардын сабактарына жардам берип, өзүбүздүн дүйнөбүздү өстүрүп, көркөм адабият окуп, тил үйрөнүп аракет кылсак, иншалла бардыгы жакшы болот. Кудай таалам шерменде кылбасын. Итаат кылганды Кудайым бизге парз кылган, милдет кылган, намаз окугандай, орзо туткандай эле итаат кылуу амирлерге моюнсунуу биздин мойнубуздагы милдет. Ушу күндөрү итаат кылуу, урматтуу бир тууганым, өзүнүн милдеттүүлүгү дагы ашып турат. Өзүбүздү өзгөлөр сактап калганды Кудайым баарыбызга насип кылсын. Кийинки эртең саат 18-де көрүшкөнгө чейин Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.